Assalamu alaikum. Мен атым Улан, терапевт врачмын. Ош шаарында жашайм, жеке клиникада иштейм. Сиздер тараптан келген суроолорго жооп берүү максатында демек эфир ачтым. 3 суроону айрыкча белгилеп алдым. Ошолор жөнүндө демек биринчи сүйлөп берейин. Алгачкы суроо бул бронхитке байланыштуу. Демек башынан эле айтып кое турган нерсе, сиз мурда бронхит болгон болсоңуз, 1 жыл мурда болобу, 2 жыл мурда болобу, 5 жыл мурда болобу, бронхит болгон болсоңуз, бул сиз азыр деле бронхитсиз дегенди билдирбейт. Ошол себептүү өзүңүздөн өзүңүз чочулай бербеңиз. Анан өзүңүздү оорулуулардын катарына кошпоңуз. Албетте, оору кайталанышы мүмкүн. Эгер кайталана турган болсо, анда дарыланып коесуз. Бронхит кайталанса эмне болот? Бронхит кайталанган болсо, биринчи кезекте жөтөлөсүз. Жөтөл жок, демек бронхит дагы жок. Андыктан эмне кылышыңыз керек болсо, эмне кылгыңыз келип аткан болсо, биринчи өзүңүздү байкап көрүңүз. Эгер бронхит кайталанган болсо, жөтөл көбөйүп, мындан сырткары какырык дагы көбүрөөк чыгып баштайт. Ошондо гана дарыланууну баштаңыз. Анда дагы өз алдыңызча эмес, каалагандай антибиотиктерди иче бербеңиз. Анткени антибиотиктин албетте керектүү учурда ичиш керек, бирок керексиз учурда ичиле турган болсо, мунун зыяны дагы демек сизди бир өзүңүздүн ордуңузга коюп койбойт. Ошон үчүн эгерде зарылчылык болбосо, антибиотик ичпеңиз. Сөзсүз врачтын сунушу менен ичиңиз. Анан жөн эле өзүңүздү ошол бронхит менен деп койбоңуз. Анан анча-мынча жөтөл болуп тура берет. Каалаган адам жөтөлүшү мүмкүн. Мисалы, бүгүн 1-2 жолу жөтөлдүңүзбү, бул эч нерсе эмес. Жөтөл 1-2 болгон үчүн эле дарыланыш керек деп ойлой бербеңиз да. Сизде мисалы үчүн идеальный болбойт да. Дайым эле бизде ушундай кичине ыңгайсыздыктар болуп турат. Анча-мынча баш ооруйт, анча-мынча ичиңиз өтүшү мүмкүн. Мындан кыжалат болбоңуз. Сөзсүз эле кандайдыр бир диагноздон болбойт. Менин 8 жаш жана 12 жаштагы балдарым бронхит деп анализ чыкты. Бирок анча жөтөлбөйт, дарыланды. Эмне жакшы? Эч нерсе кылыштын кереги жок. Доктор Аху, рахмат сизге. Эч нерсе кылыштын кереги жок. Эгер жакшы дарыланган болсоңуздар, сууктан бир аз аяп койсоңуз болду балдарыңызды. Рахмат. Демек, бул бронхит боюнча сиздерге жооп болду. Эми кезектеги суроону окуймун. Кезектеги сурообуз болсо, бул эме боюнча. Өт боюнча. Демек, мага өтө көп жолу кайрылышат да. Өттө таш бар, тазаласа болобу, түшүрсө болобу? Өттөгү ташка бизден 2 нерсе, 2 жардам болот. Же дарылайбыз, дарылап кичирейтип жок кылсак болот. Же болсо операция жолу менен өт капчасын алып салыш керек болуп калат. Лазер жок нерсе, лазер деп айтылат. Лазер азыр сизге жооп берем. Лазер деген жок нерсе, ал эмне? Мисалы, жанагы лапароскопия деген барго, курсактын 2-3 жеринен тешип туруп алып салат да органды. Ошону демек лазер деп айтышат. Бирок бул лапароскопия чыныгы аты. Тез аранын ичинде 2-3 күндө эле ооруканадан чыгасыз, эгерде өттү алдырчу болсоңуз. Эми качан дарылайбыз, ошону айтып өтөйүн. Айталы 5-6 мм чейин болсо өттөгү таш. Анан ошол учурда дарылап көрсөк болот. Таблеткаларын ичесиз. Таблеткалары бар. Ошону 3 ай, 6 айга чейин ичсеңиз, таш кичирейип жок болуп кетиши мүмкүн. Бирок гарантия жок. Ошон үчүн өтө чоң натыйжаны күтпөш керек да. Анан эгерде таштын өлчөмү чоң болсо, айталы 1 сантиметр же андан чоң болсо, бул учурда өттөгү таш дарыланбайт. Анткени ал жок болбойт эмне кылсаңыз дагы. Эми операцияга качан показания болот, ошону айтып өтөйүн. Биринчиден, эгерде таш кичинекей болсо дагы, ал приступ берсе, кайра-кайра, айталы 1 айда 1 жолу болсо дагы катуу ооруп турса, анда өт капчасын алдырып эле салыш керек болуп калат да. Анткени бул коркунучтуу. Анан таштын өлчөмү чоң болуп, бирок симптом бербесе,
бир эле жолу баягы УЗИден эле көрүнүп калган болсо, бул учурда дагы ташты албайбыз. Бирок өтө таш чоң болуп, бирок анча ооруксунуп турса, катуу оорубаса дагы, анда ал таштын келечеги жок. Өттү алдырып саласыз. Жашыңыз канчалык ошол жашыраак убагында алдырганыңыз жакшыраак, анткени жаш өткөн сайын организм демек операцияны көтөрө албай калышы мүмкүн. Ошону эске алыңыздар. Бул өт боюнча сиздерге жооп болду. Эми сиздин сурооңузга жооп берейин. Эгер кургак жөтөлүү болуп жаткан болсо, аны жумшартышыбыз керек болот. Жумшарта турган дарыларды ичесиз, какырыкты айдай турган дарыларды ичесиз. Ошолорду ичсеңиз, демек сизге ошол какырыкты жумшартып, анан чыгарышыңызга жардам берет. Жылуу сууну, кайнак эмес, жылуураак сууну көбүрөөк ичип турасыз. Ооба, АЦС жакшы жардам берет, ошону ичип турсаңыз болот. Өттө полип бар, лечение кылса болобу? Жок, өттөгү полип дагы лечение кылынбайт. Аны только не кылабыз, операция кылыш керек болот. Эгерде ошого зарылчылык болсо, полиптин өлчөмү чоң болсо, тамак сиңирүүгө тоскоолдуу болуп жатса. Жакшы, рахмат, өзүн тез сыңбай берим. Лайк Розадан басалы дейт. Рахмат сизге. Демек, сиздин сурооңузга дагы жооп бердим деп ойлойм. Эми акыркы суроо бул бөйрөк боюнча. Бөйрөктөн ошол сарадан белок чыгып жатса, анан мына сырткары кан басымыңыз дагы көтөрүлүп жаткан болсо, сиздин өмүрүңүз коркунуч астында. Доктор, рахмат сизге. Көтөрүлүп жаткан болсо, анда сиз ден соолуктан башка нерсе тууралуу ойлонбой эле турушуңуз керек да. Сөзсүз жакшыраак текшерилиш керек болуп калат. Эмнеликтен кан басым көтөрүлүп жатат, эмнеликтен белок чыгып жатат. Бардык анализдерди тапшырыш керек. Ошондо Кудайым буйрса жакшы болот. Узловой зоб, токсический зоб деп бөлүнөт экен. Муну кандай түшүнсө болот? Токсический зоб деген сөз ушул калкан сымал без өзү чоңоет да. А узловой зоб деген ошого кошумча четинен өсүп чыгып калат, өсмө. Ошону узловой зоб деп коебуз. Өттөгү ташты кандай жол менен алдырган жакшы? Операция жолу бар и лапароскопия жолу бар. Лапароскопия жолу менен алдырганыңыздар жакшыраак. Анткени баягы малоинвазивный деп коет да. Азыраак эле 2-3 жерден тешип туруп эле алып салат. Анын үстүнө үйгө дагы эртерээк чыгасыз. Кайра перевеска боло бербейсиз. Ошон үчүн лапароскопия жолу менен эле алдырып салганыңыздар жакшыраак. Өттөгү таш билиарный силач 12 мм болсо кандай болот? 12 мм чоң экен, менимче алыш керек. Ич катканга эртең менен ач карын ысык сууга туз кошуп ичсе запор чыгат деген чынбы? Чынын айтайын, мунун жообун билбейм. Бирок суу жакшы, сууну ичип турсаңыз болот. Анан негизи биздин организмибиз өтө көп тузга муктаж эмес да. Эгер туз көбөйүп кете турган болсо, бул тескери таасир этип баштайт. Денеңиз шишип баштайт. Ошон үчүн ошол тузду кошпой эле иче бергениңиз деле жакшы. Тузсуз деле ичиңизди жумшартса болот. Кантип арыктаса болот? Арыкташ үчүн албетте туура тамактаныш керек, азыраак жеш керек. Адаттагыдан өтө көп эмес. Желательно углеводду азайтыш керек. Меники узловой зоб деп атат, полный алыш керек деп атат, операция оор болот дейт. Мырзагүл эже, УЗИ кагазыңызды мага жөнөтүңүз, анализдериңиз болсо аны дагы жөнөтүңүз. Консультация кылып берейин, сөзсүз түрдө төлөмүн кыласыз. Телефон номерimi айтып коеюн: 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Ошол жака байланышыңыз. Амантур ака, ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Эрозияны күйдүрүүгө болобу? Демек, эгерде эрозия сиздин ушул жатыныңызда болсо, гинекологдор менен ошол эме кыласыз, консультация кыласыз. Ошолор күйгүзүп беришет. 5-6 саат болосо бишектесиңер. Мен оштомун. Жок, ал 5-6 саат операция болбойт. Калкан сымал без аз эле болот менин билишимче. Сол кабыргамдын асты ооруп калат. Эмнеге 5 жыл болду? Демек, бул сөзсүз эле кайсы бир органыңыз жабыркап калган үчүн эмес, кандайдыр бир диагноздон эмес,
байкап көрүш керек. Эң бир баягы көп информация бере турган түрү ошого ошол текшерүүдөн өтүшүңүз керек болуп калат. Ошол текшерүүдөн өтүп, демек эмне кылабыз? Ошол эмнеликтен ооруп жаткандыгын аныктайбыз сол жагыңызда. Ошол текшерүүдөн өтүп көрүңүз. Отпуска эмне кылыш керек? Өт ооруса депсиз, Өт ооруса эми дарыланыш керек да. Жеке катка жазыңыздар. Сахардын кычыкканга эмне ичиш керек? Түшүнбөй калдым сурооңузду. Сахардан түшүнүксүз болуп калыптыр. Сурооңуз кечиресиз, мен анча түшүнө албай койдум. Папилломаны кантип кетириш керек? Бул боюнча демек жана теринин врачтарына кайрылган оң болот. Анан эми менде атайын жанагы сунуш жок. Жанагы чистотел деп коюшабы, ошону менен кетирет деп жүрүшөт. Бирок аны кандай колдонуштагы мен билбейм. Кесиңиз кандай бишектесизби? Мен Ош шаарындамын. Уйку безди текшериңиз. Махатжабова, эми уйку безден деле болушу мүмкүн сол жагы ооруганы, бирок бул уйку без эмес, тескерисинче ошол жердеги булчуңга дагы байланыштуу болушу мүмкүн да. Себеби уйку бези ооруганда көп адамдар биле бербейт, мына ушу курсак ортосу ооруйт да. Ортосу ооруйт. Даже ошол ооруган жерге жетиш дагы кыйын. УЗИден дагы көрүш кыйын болот. Өт толсочу. Урсосан деген дары бар. Урсосан 250 миллиграммдан 3 маал ичип турсаңыз, сонун жардам берет. Алейкум ассалам. Рахмат. Менин бутум таман мысыбай жатат 2 айдан бери. Общий анализ кровь, общий анализ моча тапшырып көрүңүз. Анан ревматест тапшырып көрүңүз. Ошол анализдердин жыйынтыгын көрсөтсөңүз, сизге маалымат берсек болот. Сахар менен ооруйт. Зуд болгондо эмне кылыш керек? Түшүндүм. Демек, зуд болгон болсо, зуд кайсы жерде болуп жатат? Бөйрөктү текшерип коюш керек экен да. Бөйрөктөрдү текшерип коюш керек экен. Урсосан ушундай. Урсосан 250 миллиграмм. Махабат, сизге да рахмат. Ушундай. Боордогу майга не ичсе болот? Боордогу майды кетиргени 3-4 таблетка жазылат да. Аларды эфирден айта албаймын. Жеке катка жазып, консультацияга жазсаңыздар болот. Лечение жазып берем. Диетасын айтышым мүмкүн. Бооруңузда май көп болсо, анда ашыкча майлуу тамактарды жебейсиз. Мындан сырткары таттууларды, камыр тамактарды азайтасыз. Өттө полип болсо, аны онкологияга текшертип коюш керек. Желательно же хотя бы ар ай сайын УЗИ кылдырып, мурунку менен кийинкини салыштырып туруш керек. Эгерде кийинкиси мурдагыдан чоң болбосо жакшы. Кератин 360 болсо, демек сиздин бөйрөгүңүз өтө начар иштеп жатат. Сөзсүз түрдө муну дарылаш керек. Диета кылыш керек. Диетасы дагы демек кандай болот? Безбелковый болсо минимальный белок камтыган азыктар менен тоюнасыз. Анан эң негизгиси, креатин көп адамдар эч качан ачка жүрбөңүздөр. Орозо кармабаңыздар. Креатинин дагы көбөйүп кетет. 3,3 миллиметр. Менин жүрөгүм таккашып ооруйт. Арткы лопатка кошуп, андай эми текшертиңиз да. Чын эле жүрөгүңүз деп точно айта албайсыз да, анткени жүрөк ооруга чыдаш чындыгында кыйын. Ашказанда гастрит, эрозия, хеликобактер пилори бар. Демек хеликобактерге антибактериальный лечение кылыш керек. 2 антибиотик жазылат. Мындан сырткары дагы ингибитор протоновый помпа деген ушундай дарылар жазылат. Ошон үчүн сизди консультацияга жазылууга мен үндөйм. Телефон номериме байланышыңыздар. Урсосан дарыны өткө ичеби? Өткө дагы ичет, бооруга дагы ичет. Өтө жакшы дары бул. Түнкүсүн таман мысый берет. Зыяны жок. Кандай Сулманбек, гипотиреоз кулактын түбүндөгү безге таасир этеби? Бат-баттан эле шишип ооруй берет. Жакшы, рахмат, өзүңүз жок, гипотиреоз ага таасир этпейт. Эгер шишип жаткан болсо, лимфаларды текшертиш керек. Белден өйдө зуд болсо эмнеден? Белден өйдө зуд болсо, эми чынын айтканда сөзсүз эле мына ушудан деп бир себепти көрсөтүш кыйын да. Без причина деле боло берет. Без причина деле.
Анан өтө көп болсо анда катар анализдерди тапшырып көрүш керек. Печеночный тест тапшырып көрүш керек болот. Тер дегениңиз витамин Д'нын жетишсиздигинен болот да. Витамин Д'ны толукташ үчүн балык жеш керек. Тез балык жеп туруңуз. Алейкум ассалам. Зарына печенден болобу? Жок, сарына печенден болбойт. Бул кызыл өңгөчтөн болот. Өтө таш болсо урса санчса болобу? Размерине караш керек болот да. Эгерде размери кичирээк болсо ичип көрүш керек, чоң болсо болбойт. Ушундай. 9 мм экен. 9 мм болсо чоң экен да. Урсасанын пайдасы жок мындай таштаргачы. Мындай учурда только УЗИден байкап туруш керек. Эгер ооруй турган болсо, операция кылдырып алып эле салыш керек болот да. Эгер оорубай турган болсо, анда байкап эле турасыздар, ашыкча майлуу нерселерди жебейсиздер. Ошол артроз 4 баскычта операция кыласыздарбы? Мен операция кыла турган врач эмесмин, терапевтмин. 4-чү баскычта негизи 3-4-чү баскычта операция сунушталат да. Ошондо кызыл өңгөчтөгү коргозуш керекпи? Жареный, жирный, көк чай ичсе зарына сильно болот да. Ооба, рефлюкс эзофагит деген оору да. Муну дарылаш керек. Дарыласа, Кудай буйрса, жакшы болот. Муну шланг жутасыз да ашказанга. Ошодон билинет. Кызыл өңгөч ашказанынан анан экели чей көрүнөт. Саламатчылык, кош келипсиздер. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Дени сакташуу курсум уланып жатат. Жаңы группага жазылгандар болуп жатат. Кошулсаңыздар, баштайбыз. YouTube'дан, TikTok'тон, Instagram'дан бербеген маалыматтар менен бөлүшөм. Телеграмда жабык группада катышсаңыздар болот. Катышуу үчүн 0504 44 55 28 номерине байланышасыздар. Бул арыктоо курс эмес, семирүү курс эмес. Бул ден соолукту жакшыртуу. Кандай кылсак ден соолугубуз жакшы болот. Кайсы ооруларда кантип күрөшүш керек, ошолор боюнча маалыматтар берилет. Ичегиде газ көп болсо кантип дарылайт? Антибиотик терапия кылыш керек болуп калат. Каяка кылдырган жакшы сунуш бере аласызбы? Операцияныбы? Эми мисалы Ошко жакын жакта болсоңуз Ошто кылдырыңыз, Бишкекке жакын жакта болсоңуз Бишкекте. 10 күн болду инсульт алганына, шаарга алып келиш үчүн кандай транспортировка? Жанагы жеке клиникалардын эмелери бар да, эмне деп коет эле, тез жардам машиналары болот, ошолор менен байланышыш керек. Эмнеге коюп атам го? Салам алейкум, шамалдап калыпмын, бөйрөктөрүм эмне кылсам болот? Шамалдап калган болсоңуз, жакшы болуп калат буюрса. Анализдерин тапшырып коюңуз бөйрөктүн. Саламатсызбы? Ашказанга шарик койдурса эмне болот? Жакшы болот, арыктайсыз. Алдыргандан кийин кайра семелесиз. Ошто улам узартып жатат. Ушуна азыр сурооңузду мен уже унутуп калдым да, кайсы суроо экенин. Зоб боюнча айтып коюңузчу. Зоб боюнча. Демек, бардык эле зобу бар адамдар операция кылыш шарт эмес. Кээде гана муктаждык болот. Айрым учурларда эле. Ошон үчүн демек не кылыш керек? Байкап туруш керек. УЗИ кылдырасыз бир жылда бир жолу. Бир жылда 2 жолу гормон анализдерди тапшырасыз. ТТГ, Т4, Т3 свободный, антитела КТП, антитела КТГ деген анализдерди тапшырасыз. 40 муун чөп дары бар экен, ошол боюнча айтып бериңчи. Аймер мен да уккам ушундай чөп бар экен, бирок эмнеге пайда экенин чын айтайын билбейт экенмин ушуну. Терапевт врачмын. Терапевт, эндокринолог, нефролог, гастроэнтеролог Ош шаарында. Алымбек Татка 428 бир адресте. Өт кандай тазалашсак болот? Өт тазалаштын кереги жок. Эгер ооруп аткан болсо дарылаш керек. 4 күндөн бери уктай албай жатам, жашым 51-де. Уктата турган дары ичиңиз да, анда сомнол деген бар, сомнол. Оштон ичип көрүңүз. Бөйрөктө туз бар, кантип жок кылса болот? Бөйрөктө туз бар. Лимонду сыгып, сууга кошуп ичсеңиздер жок болот. Узловой зоб кантип дарылайт? Узловой зобду дарылабайсыз, аны байкап турасыз, гормон анализдерди тапшырасыз. Консультация болуп жатабы, консультация айтып атабыз го. Эндокринолог, терапевт. Менин баламдын аты Уланбек, сизди көрүп отурабыз. Сонун Уланбектин өмүрү узун болсун. Урушуп коюңузчу телефон көрбө деп. Демек, адамдын эң баалуу нерсеси убакыт. Аны телефонго эле каратып койбош керек.
жакшы нерселерге каратыш керек. Түндө оң жагым ооруду. Эми кээде уруксунуп тура берет, кыжалат болбоңуздар. Энергия жок, эмне кылсам болот? Азыраак тамак жесеңиз энергияңыз көбөйөт. Менин кызымдын зобу бар, жүрөгү сыгылат, уйку жок. Азыр Москвада кандай дары ичиш керек? Централ Б деген дары бар. Централ Б. Бир күндө бир маал ичип турсун. Централ Б. Нервим жукарып атат. Аз баарынын эле нерви жукада. Сабырдуу болгон аракет кылыңыз. Энергия жок, эмне кылсам болот? Көбүрөөк ачка жүрүңүз. Сол каптал бөйрөгүм ачышып кетет. Текшериш керек да, бөйрөктүн анализдери бар. Уйку начар, магний канча ичсе болот? Сентябрь, октябрь ичкем, кайра баштап ичсем. Бул мына ушул мисалы үчүн ушул менен эле бир бардык нерсе калыбына келип калат деген бул туура эмес да. Уйкуну калыбына келтирүүчү дарыларды ичиш керек болот. Чындап ушундай болуп атса, магний жардам берсе, магнийди эле ичсеңиз болот. Бирок бөйрөгүм түйүлүп калып атат, экөө тең эмнеден болот? Креатинин, мочавина, мочевая кислота, общий анализ кровь, общий анализ моча и электролит деп ушул анализдердин баарын тапшырасыз. Канча күн ичиш керек бөйрөккө? Демек, күн ара ичип туруңуз, жакшы болуп кеткенге чейин. Чач түшүп жатат, эмне кылса болот? Чач түшүп жаткан болсо, иназин деген таблетка бат. Иназин деген бат бар, ошону ичип көрүңүз. Гипертрофический гастрит опасно эмеспи? 2 жыл мурун гастрит жок, коркунучтуу эмес, бирок дарыланып коюш керек ооруп жатса. Жирок гепатозго кандай дары ичиш керек? 3-4 дары жазылат, аны личкаңызга айтам эгер байланышсаңыз. Саламатчылык, ашказанга ФГДС канча жолу кылса болот? Эми ооруган болсо бир жолу кыласың, эми кайра кылыштын кереги жок. Аллах разы болсун. Салам алейкум. Баланит эмне кылса болот? Ушуну билбейт экенмин, чынын айтсам. Эмне ошондо зопту дарысы жокпу? Жок, зоптун дарысы бар. Эми ошого көрүш керек да, гормон анализдерди көрүш керек, ошого карап дары жазылат. Эми зоп деген, мисалы үчүн, ош дегендей да, оштун ичинде канча нерсе бар, туурабы? Ошондой эле. Аны ошол лично отуруп алып, көрүп, сүйлөшүп, анан сизге дары жазылат да. Хотя бы гормон анализдерди көрүш керек. Жировой гепатозго расторопса ичсе болобу? Пайдасы бар, бирок дарылайт деп айта албайм. Мага да айтыңызчы жировой гепатозго. Жировой гепатозу барлар жеке катка жазыңыздар, же болбосо жана айткан номериме байланышыңыздар, лечение жазып берем. Подмышка, алакан тер дегени бир ооруга байланыштуу болушу мүмкүнбү? Обязательно эле бир ооруга байланыштуу боло бербейт. Өзүңүздөрдөн өзүңүздөр оору издебеңиздер, өзүңүздөргө өзүңүздөр диагноз койбоңуздар. Азыр айтып атам го сиздерге, баягы жеке катка жазыңыздар, байланышыңыздар деп. Консультация платный болот, ошону эске алып коюңуздар. Кайсы жерде жакшы гастроскопия кылат, өзүмдүн ачуу келип жатат. Бардыгы эле жакшы тартат. Кайсы жерде жашасаңыз ошол жактагыга түшө бериңиз. Анан кайра түшүштүн кереги жок. Бир жолу түштүңүзбү, дарыланыңыз, болду. Андан кийин кайра түшпөйсүз. Кайра ооруса, жылдардан кийин анда кайра түшөсүз. Анан врач жазган дарыларды ичиш керек, ошондо жыйынтык болот. Жөн эле текшерилип коюу бул айыгуу деген эмес. Ошону менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кудайым буйрса дагы эфир болот алдыңкы күндөрү. Короткон убактыңыздарга ыраазы болуңуздар. Номерим 0504 44 55 28.